Салам достор, сиздер менен кулинардык канал Чак-Чак жана мен Бактыгүл. Бүгүн болсо жусай жана жумуртка менен толтурулган сонун чебуреки жасайбыз. Өтө жумшак, сырты кытыраак, ичинде даамы, толтурмасы өтө сонун болот. Андыктан видеонун соңуна чейин көрүп, лайк басып, катталып коюңуздар. 16 дана чебуреки жасайбыз. Ал үчүн 500 грамм un, 200 мг суу, 200 мг сүт жана 1 чай кашык туз кошобуз. Орто катуулукта бир аз жумшагыраак камыр жууруйбуз. Жууруп алгандан кийин 1 аш кашык майды куюп, дагы бир сыйра жууруп чыгабыз. Камырдын үстүн жаап 1 сааттай тыныктырабыз жана ар бир 10-15 минутада камырды ийлеп турабыз. Толтурмасына өтөбүз. Бул жерде мен 2 чоң тутам жусай алдым. Жусайды жакшылап тазалап жууп алып, катуу керексиз жерлерин кесип нары алып коебуз. Анан жусайды майдалап туурап чыгабыз. Алты-жети дана жумуртканы кайнатып бышырып алып, тазалап арчып, майдалап туурайбыз, дагы жусайдын үстүнө кошобуз. Өтө майдалаштын кереги жок. Анткени жумуртканын сарысы ансыз деле өзү эзилип кетет. Ушу белокторун өтө майдалабастан туура алабыз, дагы жусайдын үстүнө жөнөтөбүз. Эми ушу толтурмабызды албетте даамын чыгарып, кара мурчтан кошобуз, туз кошобуз, паприка же ачуу калемпир татымыңызга жараша кошсоңуз болот, жана бир аз 2-3 аш кашык май кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. Дагы камырыбызды биз даяр болгон камырды ушинтип 16 бөлүкчөгө, тоголок бөлүкчөлөргө бөлүп алдык. Үстүн пакет менен ушинтип жаап коюш керек, болбосо камыр кургап кетет. Унду себелейбиз, дагы ушул кичинекей камыр бөлүкчөлөрүн жайып алабыз. Диаметри бир 10-12 сантиметрге барат. Өлчөмү болсо ушундай кичинекей мандарин өлчөмүндөй. Калыңдыгын ичке эле жука эле кылып жаябыз. 2 миллиметрдай калыңдыкта болот. Жука болсо чебуреки даамдуу, сонун болуп пышат. Бир аш кашык толтурманы салабыз. Түздөп тегиздеп алып, камырыбызды ушундай жаап, четтерин бекемдеп, анан кескичиңиз болсо, четин желбиретип, кобуз кылып кесип койсоңуз болот. Бул учурда сковородкага бир 200-300 мг суу майды куюп, ысытып какшытып алыңыз. Андан соң май какшыгандан кийин буну кууруйбуз. Ар бир тарабын 2-3 минутадан кызарганча кууруйбуз. Кууруп атканда отубуз өтө күчтүү болбош керек, өтө аз да болбой, ортодон өйдөрөөк болсун. Рецепт жаккан болсо сөзсүз лайк басыңыз, комментарий калтырыңыз жана Чак-Чак кулинардык каналына сөзсүз катталып коюңуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин каналдагы башка видеолорду көрүп чыксаңыз сонун болот. Жакшы туруңуздар.